Ош технологиялык университетинде 2025 жылдын 27 ноябрында экологиялык коопсуздук жана Ош шаарынын туруктуу өнүктүрүү, көйгөйлөр жана чечимдер деген темада тегерек стол болуп өттү. Иш-чараны технология жана жаратылышты пайдалануу институту менен бирге бейөкмөт уюмдардын ассоциациясы, адам укуктары боюнча адвокаси борбору уюштурду. Тегерек столду Оштунун илим жана инновация боюнча проректору Нурланбек Танаков ачып берип, тегерек столдун өзөктүү темасына токтолуп, экологиялык коопсуздук өлкөнүн жана аймактын туруктуу өнүгүүсүндө стратегиялык мааниге ээ экенин белгилеп, илимий жактан негизделген чечимдерди иштеп чыгууда жогорку окуу жайлардын ролу чоң экендигин айтты. Ошондой эле жаш изилдөөчүлөрдү жана студенттерди экологиялык долбоорлорго активдүү катышууга чакырып, бул иш-чара мындан аркы кызматташуулар үчүн аянтча болорун белгиледи. Форумга Оштунун жетекчилиги, Ош шаардык мэриясынын өкүлдөрү, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош регионалдык башкармалыгы, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги сыяктуу мамлекеттик органдардын өкүлдөрү катышты. Ошондой эле Ош тазалык муниципалдык башкармалыгы, Ош шаардык жашылдандыруу комбинаты, экологиялык уюмдардын өкүлдөрү, окутуучулар жана студенттик эко-клубдун мүчөлөрү активдүү катышты. Тегерек столдун жыйынтыгында шаарды экологиялык жактан коопсуз жана туруктуу өнүктүрүүгө багытталган сунуштар иштелип чыгып, тиешелүү мамлекеттик органдарга жана мекемелерге жөнөтүлдү.